соцфонддон отказ болду. Ошол тизмеге кошсок кандай болот? Асадка бериптир здание полностью. Водоканал начальниги Бактыбек өткөндө чогулушту. Аз сөз айттым эле, азыр ошол сөздүн кайра алгым келип атат да. Назгүл Жапаровна, блогер, Балантек мырза, саламатсызбы? Мен бүгүн сиздер восходту карайсыңар да, восход? Жок, андан башка да бар. Турсучу. Бүгүн Айгүлжени ала келдим. Айгүлжө экинчи группада инвалид экен. 2 баласы бар. Бир баласы үйдөн кетип калган, экинчи баласы ден соолугуна байланыштуу иштей албайт экен да. Эженин болсо бул Макаренко интернатында чоңойгон, бирок окуган деген да. Бирок бүтпөй калган Кызыл Сууда. 9 класста турмушка чыгып кетип, ошол жерден аттестат албай калыптыр. Анан азыр соцзащитада пособие алат экен 3000 сомчу. Анан биз ушул банктарда да карыздар бар экен да, анын баарын санап чыктык. Анан эжеге кандай жардам кылабыз деп соцфондго кайрылганбыз да. Анан соцфонддун директору Акылбек Кубанович бүт баарын санап берип, карап берип, анан жанагы Конституциянын 44-беренесине ылайык прожиточный минимумга болмок экен да, 7100 сомгочу. Бирок анын үчүн 5 жылдык стажы керек экен да. Эженики азыр 1 жыл болуп атат стажы. Еще ВТЭКтин жыйынтыгы боюнча 2008 жылы инвалидность алыптыр дагы, анан стажы болсо 2011 жылы башталыптыр да. Ошол себептен пенсияга чыгара албайт экен да. Соцфонд ошо кайрылып 2 күндө бери ошол жакта жүрдүк. Соцфонддон отказ болду. Анан биз соцзащитадан кандай помощь ала алат дагы? Мисалы 3000 сомдон башкачы, ал стабильный көбөйбөйт экен да. Ошол боюнча. Общий баарына кошулганда эле бир кошулат. Кошулганда 3000 сом экен ошол боюнча. Анан жанагы азыркы Кызыл Суу айылында араптардын жана кайрымдуулук фонддорунан каржыланып атпайбы, үй берип атпайбы, турак жайлардычы. Ошол тизмеге кошсок кандай болот? Сложно. Жолдору бар кошконгочу. Биз ошол бир 6 ай мурун болуш керек. Бир эжени ошол мэриянын жардамы менен, Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн жардамы менен ошондон үй алганда биз барып көрүп ошол үйлөргөчү. Анан ошол тизмеге кандай кылып кошулса болот? Сұрауға жооп берип коет деген араптар келип айына келип өздөрү деген жардам берели, ушундай жарандарды, муктаж жарандарды таап берсеңер, ушул группадан үй берет элек деп ушинтип атышат. Бирок алар ушу бизде тилекке каршы только немеге жолдошу каза болгондорду да, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп болуп атат, үйгө муктаж болуп атат, ошолорго да жардам бербейсиздер десек, бизге только ошо жолдошу каза болгон 3000ден башка ошо пенсиясы эле бизде. Пенсия болуп атат. Ошол жетпегендигине байланыштуу ошо бизге эми 3000 сом. Анда турак жай алганга да мүмкүнчүлүгү жокпу? Балантек мырза, Восход Кичи району боюнча бир вопрос берсем болобу? Так, Восход Кичи районуна жайгашкан 5-жомок бала бакчасы, бул 8 ай мурун Диля Малдышевна мүдүр болчу. Ошол кезде барып съемка кылганбыз, бирок толук кандуу маалымат алган эмеспиз. Анан бул жаңы директор 4 ай болуптур келгенечи. Анан снос болот деп сөз болуп, ата-энелер айткан. Эмне болот деп? Сноско келет дегенден. Барып дагы бир жолу видео тарттык. Анан киргенде эле парковкасы көзгө илинди. Парковкасы жок экен садиктин. Көчөнүн машина деп атат экен, парковкасы жок экен. Анан жанагы беседкадан ошол решеткага чейин место бар экен. Аябай кенен жер экен да, ошол жерди парковкаласа болот экен, чөнтүк чыгыпчы. Андан тышкары жана оюн аянтчасында темирден жасалган чоң эмелер бар экен, турниктер да. Эми ал стандартка жооп бербейт деп ойлойм, ал чоң кишилерге ылайыкташкан да. Бул 14-май болуш керек, ошондо бир бала жыгылып, кичинекей бала 2 жерден колун сындырып алыптыр да ошол турниктенчи. Анан ошону кайсы мекеме карайт, ошону текшерип, жөн эле алып барып коюп койгон тоже болбойт да. Ал темирлер чыгып турат чекесинечи, ага мен деле эптеп чыгам да. Анан кичинекей бала чыгып ошоктон кулаптыр да. Анан ичине киргенде, ичинде жанагы конвектордун немелери, зымдары чыккан. Асадка бериптир здание полностью. Эмеге ашканага кирип бараткан жакта сирдиле көрсөңөр керек, колдору кирип кеткен. Кайсы садик? Көчөк садик, всё болду. Колдору кирип кеткен, мен көрүп алып аябай. 7 жыл бою суу астынан агып. Анан водоканалдын начальниги ким? Байке. Суу астынан ошондон азап берген. Анан Сингапурга келгенде. Эрмаканжы сүйүндүрүп койбойсуңар. Анан ал полный капитал ремонтко кирчи 5 сайтын ичине кирди. Водоканал начальниги Бактыбек өткөндө чогулушту, аябай ыраазычылык сөз айттым эле, азыр ошол сөздүн кайра алгым келип атат да. Не все уже, на капитальный ремонт. Деме жыгачтарды тыгып коюп турсаңар, бул вообще смешно да. Силердин жумуш мындай болбош керек го деп ойлойм.
ошол суу кирпичтер өзү эле түшүп атат да. Анан суу түтүккө эмелерди жыгачтар тыгып койгон бул жумуш эмес деп ойлойм да. Бул 5-чи бала бакча боюнча биздин балдар барып жасап кетишкен, бирок жетекчиси айткан, жасатабыз деп, жага чейин ушинтип жасайт болчу, жардам берет. Жасай тургулачы дегенде ал мындай жумуш эмес да. Ошол түтүккө эле таякчалап тыгып коюп турсаң вообще смешно. Мен жана видео рилстерден көрсөңөр, мен көрүп алып таң калдым да, ушуну Бакыт байке жасады десем, Бакыт байке жасады дейт. Турбалары такыр болбой калыптыр бияк. Хорошо, все хорошо. Tamam.